Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн адаби окуу сабагы. Сабак улуу жеңиштин 75 жылдыгы жана Жоомарт Бөкөнбаевдин 110 жылдыгына карата арналат. Сабактын темасы Жоомарт Бөкөнбаев, чептен эрдин Күчүбек, уламыш. Сабактын максаты улуу акын драматург Жоомарт Бөкөнбаевдин чыгармалары жана чептен эрдин Күчүбек уламышы жөнүндө маалымат аласыңар. Уламышта карыя, эне, баланы өз элин сактап, жерин коргогон инсандар катары тааныйсыңар. Чыгарманы окуп, үйрөнүп, сүйлөө ичиңер сөз байлыгыңар өстүрүлөт. Чыгармадагы карыядай акылман, энедей боорукер, баладай эр жүрөк, элин жерин коргогон мекенчил болууга тарбия аласыңар. Улуу жеңиш күнү 9 май. Бакыт алып келген күн, фашисттерди жеңген күн, желбиретип желекти жеңебиз деп келген күн. Улуу күнү дүйнөгө, улуу тынчтык орногон, унутпайт эч качан, улуу жерди коргогон. Азаматсыңар балдар. Ырларды, макалдарды жаттап, тапшырманы жакшы аткарып келипсиңер. Эр жигиттерибиз ата мекен үчүн өмүрүн чыкканы калгыча ата мекенди коргоп, 1945 жылы 9 майда жеңиш күнүн элге тынчтыкты алып келди. Биз эч качан унутпай ыйык сакташыбыз керек. Балдар, жаңы тема өтөбүз. Биринчи, Жоомарт Бөкөнбаевдин өмүр жана чыгармачылыгы жөнүндө кыскача түшүнүк аласыңар. Экинчи, чептен эрдин Күчүбек аттуу уламышты өтөбүз. Акын, драматург, котормочу Жоомарт Бөкөнбаев 1910 жылы 15 майда Токтогул районуна караштуу Мазарсай айылында туулган. 1944 жылы 34 жашында каза болгон. Таланттуу акындын Кыргыздын ала тоосу, Тилегим, Жайдын кечи жана башка чыгармалары белгилүү. Чептен эрдин Күчүбек, уламыш. Бул чыгарма согуш мезгилинде жазылып, жоокерлерге патриоттук күч берип турган. Чептен эрдин Күчүбек, уламыш. Байыркы бир заманда эркин жашап жаткан эл болуптур. Ар жылы жоо каптап келип, мал мүлкүн талап кетчү экен. Эл чогулуп дубал курушат. Канчалык бекем курса да, дубал кулап токтобой көчө бериптир. Ошондо 90дон ашкан бир карыя келип, бир тирүү кишини көмбөсөңөр, дубалыңар көчө берет, дейт да басып кетет. Карыянын сөзүнөн кийин кайсы эр азамат чыгат деп ырчылар элди айланып жар чакырат. Бири дагы мен чыгам деп сөз кылышпайт. Аны уккан бир жаш бала келип, мени көмгүлө, элдин керегине жарасам, арманым жок, деп дубалдын түбүнө келет.
Ошол убакта ботодой боздоп, токтогула, жалгыз уулумду көмбөгүлө, деп эни чуркап келет. Ыйлаган эне баласына, каарыган апаңды кууратып, балам, бул кылганың кандай, деп жалынып жалбарат. Анда уулу, мени эл үчүн төрөдүм, элдин керегине жара дебедиң беле? Мен ансыз ак сүтүңдү актай албаймын, дейт. Энеси уулунун айтканын угуп, анын акылдуу сөзүнө макул болот. Ата журтка кызмат кылсаң, айланайын, ак сүтүңдү актадың балам, деп уулу менен кучакташып коштошот. Турган эл баланы көмө башташат. Топурак, кум анын алкымына жеткенде, баягы карыя кайра пайда болот. Токтогула, бул баланы көмбөгүлө, эл үчүн жанын берүүгө даяр. Ушундай эл жүрөк уулдарыңар, акылман энелер болсо, ылайдан курулган чептин кереги эмне? А көрөкчө, балдарыңарды ушундай тарбиялап, той кылып жашай бергиле, деп карыя кетип калат. Ошентип, бул элдин уулдары эр азамат өсүп, энелери акылман болуп, бүгүнкү күнгө чейин эркин жашап келатыптыр. Мына балдар, уламышты уктуңар, түшүнүңөрбү? Адабий окуу китептериңерди алгыла, сөздүкчөнү жазабыз. Чеп, чек ара. Дубал, коргон. Жоо, душман. Алкым, моюн. Жазып бүттүңөрбү балдар? Эми китеп менен иштейбиз. Чынжырча оюнун ойнойбуз. Мында балдар чынжырга окшотуп, текстеги сүйлөмдөрдү үзбөй түшүнүп окуйсуңар. Мисалы, байыркы бир заманда эркин жашап жаткан эл болуптур, десе, экинчи окуучу ар жылы жоо каптап келип, мал мүлкүн талап кетчү экен деп, уулап окуп текстин аягына чыгасыңар. Бардыгыңар жакшы окуй турбайсыңарбы? Азаматтар, эми чыгармадан суроолор берем. Силер жообун таап, класстерди толтурасыңар. Биринчи суроо. Эл дүрбөлөңгө түшүп жатканда ким келди? Экинчи суроо. Ким өзүнүн эл жери үчүн өмүрүн сайды? Үчүнчү суроо. Жүрөгү алып, учуп, чыдабай, ким чуркап келди? Төртүнчү суроо. Элди ким коргойт? Жоокерби же дубалбы? Класстерди толтурабыз балдар. Кайрадан китеп менен иштейбиз. Карагылачы, каармандар сүйлөшөт. Каармандар кимдер? Туура балдар, автор, карыя, бала, эне. Бул жерден балдар китептеги каармандардын үндөрүн туурап, сүйлөмдөрүн таап окуп бересиңер. Автордун сөзүн ким окуйт? Мына балдар, каармандардын да сүйлөмдөрүн таап окуп алдык. Азыр балдар Вендин диаграммасын толтурабыз. Карыя, эне, бала. Бул каармандарга мүнөздөмө бересиңер. Сабакты бышыктайбыз.
Демек балдар, байыркы замандан бери уулдарыбыз жүрөгүн тосуп чеп курса, азыркы мезгилге чейин биздин жоокерлер чек араны коргоп, элди, жерди сактап келе жатышат. Силер дагы ата мекенди ыйык туткан патриот балдар болгула. Тапшырма: чептен эрдин күчү бек уламышын окуп, түшүнүп, жоокер ыры деген ырды обон менен ырдап, жаттап келгиле.